Дәвәт дин жеткирүү 25. Жабир радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала Жабраил алейхиссаламга бир шаарды тургундары менен көңтөрүп салууга буйрук берет. Жабраил алейхиссалам ал шаарда сага кулчулук кылганын көз илмемге чейин токтотпогон кулуң жашайт, дейт. Алла Таала: шаарды ал менен тургундарга оодарып ташта. Анткени менин өкүмдөрүм аткарылбай жатканда анын жүзү өзгөрүп да койгон эмес. Жабир радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала Жабраил алейхиссаламга бир шаарды тургундары менен көңтөрүп салууга буйрук берет. Жабраил алейхиссалам ал шаарда сага кулчулук кылганын көз илмемге чейин токтотпогон кулуң жашайт, дейт. Алла Таала: шаарды ал менен тургундарга оодарып ташта. Анткени менин өкүмдөрүм аткарылбай жатканда анын жүзү өзгөрүп да койгон эмес. Жабир радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала Жабраил алейхиссаламга бир шаарды тургундары менен көңтөрүп салууга буйрук берет. Жабраил алейхиссалам ал шаарда сага кулчулук кылганын көз илмемге чейин токтотпогон кулуң жашайт, дейт. Алла Таала: шаарды ал менен тургундарга оодарып ташта. Анткени менин өкүмдөрүм аткарылбай жатканда анын жүзү өзгөрүп да койгон эмес. Мишкат. Пайдасы: тиги адам Алланын өкүмдөрүн бир дагы жолу бузбаса да, Алланын буйруктары аткарылбай, күнөөкөрлөр каалашынча күнөө жасап жатканына кайдыгер көз салып турганы олуттуу роль ойноду. Анын кайдыгердиги чоң күнөө болуп эсептелди. Анан Алла ошол күнөө үчүн жазалады.